1 жаштан 3 жашка чейинки балдардын сүйлөөсүн 90% жакшыртуу үчүн кайсы 3 азыкты бериш керек? Бул видеодо мен сиздерге баланын сүйлөөсүн жакшырта турган өтө уникалдуу 3 азык тууралуу айтып берем. Видеону өзүңүзгө сактап, баласынын сүйлөөсү кечигип жаткан таанышыңызга жөнөтүп сториске белгилеп кетиңиз. Биринчи азык бул эненин сүтү. 2 жашка чейин эне сүтүн толук эмген балдарда сүйлөө маселеси аз кездешет. Менин көзөм бөлмөдө кайрылып жаткан балдардын 90% эне сүтүн толук эмбей калган балдар болуп жатат. Илимий изилдөөлөргө ылайык, эне сүтү менен чоңойгон балдар сүйлөө жөндөмүн жакшыраак өздөштүрүшүп, жыйынтыгында сүйлөөсү жакшы болот. Экинчи мен сиздерге сунуштай турган азык бул жумуртка. Жумурткада холин жана омега 3 май кислоталары бар. Булар баланын мээсинин өнүгүүсүнө жана сүйлөөсүнө 100% жардам берет. Жумуртка кошумча тамак катары 1 жаштан кийин бериле баштаса, тилге оң таасирин тийгизери көптөгөн изилдөөлөрдө далилденген. Үчүнчү азык болсо бул авокадо деп аталат. Бул азыкта омега 3 жана башка түрдүү баланын мээси үчүн пайдалуу май кислоталары камтылган. Эгер балаңыз сүйлөбөй жатса, анын тамактануусун тезинен жакшыртыңыз. Оозуңузду ачып коюп жүрө бербеңиз. Балаңыздын тамактануусун жакшырткыңыз келсе, комментарийге доктор сөзүн жазыңыз. Мен сизге WhatsApp аркылуу кеңеш берүүгө аракет кылам.